Саламатсыздар, урматтуу радиогучулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосу күндүн тертибинде программасын обого алып чыгат. Пенсияга чыгууда керектелүүчү киршиликти азайтуунун жолдорун тапса болобу? Бул багытта депутаттар демилге кылып жаткан мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш өткөн жумада биринчи окууда карап колдоп беришкен болчу. Мына ушул мыйзам долбоорунун негизги маңызын түшүндүрүп, демилгечилерди студияга чакыруудабыз. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Студияга кош келиптирсиздер. Бүгүнкү студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алы Карашев, ошондой эле социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаров студияда. Фейсбуктун дагы түз эфиринде болгондуктан ал тараптагы угуп жаткан, көрүп жаткан угармандарды дагы бүгүнкү маекке активдүү катышууга чакырабыз. Негизги 1996 жылга чейинки айрым бир мекемелер жоюлуп кеткендигине байланыштуу пенсияга керектүү болгон кагаздарды топтоодо бир топ түйшүктөр жаралып калууда. Мына ушундай ыңгайсыздыкты жоюунун кандай жолдору бар экендигин демилгечи катары Ал Азимович сиз айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биз демилгелеп жаткан мыйзам мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуш кылып жатабыз. Мунун негизги идеясы бүгүнкү күндөгү эң бир мындай кыйынчылыктар туудурган, убакырчылык кылган татаал бир процедуралардын бири болгон пенсияны чегерүүдөгү тартибин тиешелүү болуп жатат да. Анан бүгүнкү күндө мына өзгөчө 1996 жылга чейинки же болбосо персонификацияланган учет келгенге чейинки ушул камсыздандыруу бөлүмүндө, пенсиянын камсыздандыруу бөлүмүндө документтерди топтоодо биздин жарандарыбыз, пенсия жашына келген жарандарыбыз көп мындай бир топ кыйынчылыктарга дуушар болуп калып атат. Бул эми ошол мезгилинде ар кандай көптөгөн ишканаларда иштегендер, союз убагында иштегендеги бүгүнкү күндө мына колхоздар, совхоздор жоюлуп кеткен. Ошондой эле могу эмеде башка мамлекеттерде, башка республикада иштеген жарандарыбыз болуп калып атат. Ошо документтерди топтоодо бир топ кыйынчылыктарга дуушар болуп жатышат. Андан сырткары мен айтып кетет элем, биздин эле райондордун борборунан деле алыс жатышкан айылдарыбыз бар. 50 километр, 100 километр. Ошол жерден келип пенсиясынын документтерин кайра келип чогултууда дагы мындай кыйынчылыкка дуушар болуп атат да. Мен бул жерден акыйкат суроо туулат. Ушул өмүр бою ошол 30-40 жыл иштеп, мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп, анан пенсияга чыгарган кезде убакырчылык тартпаш керек деп, биз тарабынан ошол пенсияга чегерүү документтер чогултуу мындай жөнөкөйлөтүү сунуш болуп жатат. Схема эң жөнөкөй. 4 гана документти бериш керек пенсионер келгенде, өз арызын, паспортун, эмгек китепчесинин көчүрмөсүн, анан 60 айда иштеген айлык акысын тактаган кагаз бериш керек да. Ал эми калганын социалдык фонд. Бүгүнкү талкууга катышып жаткан социалдык фонддун төрагасы дагы бул жерде. Теңизбек Жусупбекович, сиз айтсаңыз, негизги ушундай жоюлуп кеткен мекемелерден иш кагаздарын убара болуп чогултпай эле алар милдеттүү түрдө архивге өткөрүп койсо эки жакка тең ыңгайлуу болмок. Бул негизи практикаланабы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биздин депутаттарыбыз демилге көтөрүп чыккан мыйзамды социалдык фонд тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы колдоо табылды. Бул өзү учурдун талаптуу мыйзамы болуп атат. Ал Азимович айтып кеткендей, ошол биздин жарандарыбыз пенсияга чыгаардын алдында ошол бир топ документтерди даярдап, бир топ убакыттарын кетирчү. Өзүңүздөр билесиздер, эми биздин баягы кыргыздын деле менталитетинде бар, ошол караган биздин жарандарыбыз пенсия чыгаардын алдында архивге барып, жоюлган ишканаларды издеп, ошол документтерге бир топ убара-берчилик убакыт кетчү. Азыркы күндө ошол депутаттарыбыз көтөргөн, даярдаган мыйзамдын долбоору боюнча ошол милдеттин баардыгы социалдык фондко жүктөлүп, социалдык фонд даярдай турган болуп атат. Мунун баардыгын бул жерде айтып кетчү нерсе, ошол бизде пенсиянын эки бөлүгү болуп атат. Биринчи бөлүгү бул 1996 жылга чейинки иштеген иш стаждары, андан кийинкиси пенсиянын экинчи бөлүгү, камсыздоо экинчи бөлүгү бул 96-дан бүгүнкү күнгө чейинкиси болуп атат да. Бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыз пенсияга арылганда ошол 96 жылга чейинки эмгек книжкасында кайеринде иштеген жазуулары боюнча архивдик ишканалардан барып 5 жылдык иштеген иш стажы тууралуу справка алып келиш керек. Калган 96-дан бүгүнкү күнгө чейинкиси социалдык фонддун жеке эсеп базасында бар да. Бирок ошол жерде ушундай маселелер болуп калып атат. Ишканалар жоюлуп кетип, архивтерин
архивтерге иш кагаздары убагында тапшырылбай калган учурлар болуп калып атат. Архивтер күйүп кеткен учурлар болуп атат да. Ошон үчүн бул милдеттин баардыгын социалдык фондко жүктөп, социалдык фонд жасай турган болуп атат. Ошондой бир форс-мажордук учурлар болуп калган учурда күйүп кетпеген маалыматтарды таптакыр колдон чыгарып ийбеш үчүн кандай вариантты сунуштаса болот? Электрондук вариантта сакталабы же дагы кандай? Муну азыркы күндө өкмөт тарабынан таза кол программасы кабыл алынып атат. Финансы министрлиги тарабынан бул багытка акча бөлүндү. Фонд гана болуп эсептелет экен. Ошон үчүн бул архивдеги сакталган документтердин баардыгын электрондоштуруп, сканерден чыгарып, электрондук түрдө сактоо маселеси коюлуп, ушул ишке ашуунун үстүндө турат. Эгерде бул ишке ашырылып калса, социалдык фондко да аябай жеңил болот. Архивдердин баардыгынан баягыдай коррупциялар жоголот. Ким барып туруп жасалма справкаларды иштебегендиги тууралуу, ишкана жоюлуп кеткен ишканалар тууралуу көп айлыктарды коюп келип, коррупциялык элементтер бар. Булардын баардыгы жоюлат эле дагы биз электрондук түрдө социалдык фонд алып, пенсия чектөөгө да бизге жеңил болмок. Ал Азимович, сиздин кошумчаңыз? Бир кошумча айтып кетким келет ушул электрондук база боюнча. Биз мыйзамга дагы атайын 22 деген жана беренени кирип жатабыз. Бул беренеде дагы ошол пенсионердин өздүк кабинети деген түшүнүктү кирип жатабыз да. Анан мында ошол социалдык фонд менен дагы макулдашып бирдикте ошол атайын программа социалдык фонд иштеп чыгат. Ар бир жаран пенсияга чыккандан кийин дагы эгерде пенсиясына кандай чегерилди пенсия, ошол электрондук сайтка кирип туруп, ошол жерден гана билгенге да толук мындай алыш керек деп мүмкүнчүлүк алат деген мындай тилек кылып атабыз азырчы. Анан ошондой эле пенсияга чыга элек дагы жарандарыбыз, мисалы үчүн биз кааласак өзүбүздүн ошол бөлмөгө кирип пенсиялерин деп коелу, ошол сайттан атайын электрондук базадан биз өзүбүз да билип алсак болот. Бүгүнкү күнгө канча биз топтогонго, камсыздандырууга канча акча чогулду биздики депчи. Бул дагы келечекте, бирок азыр ошону дагы мыйзамга ошондой бир мүмкүнчүлүктү кирип жатабыз. Урматтуу радиочулар, сиздер парламент радиосунун күнүн тартибинде программасын угуп жатасыздар. Фейсбуктун дагы түз эфириндебиз. Студиянын меймандары Жогорку Кеңеш депутаты Алы Карашев, социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абджапаров. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Пенсияга чыгууда ашыкча оорокерчиликтен арылуунун кандай жолдору бар экендигин дагы мына ушул уктуруунун жүрүшүндө тактап алсаңыздар болот. Мына өткөндө депутаттар бул маселеге канчалык деңгээлде тийиштиги бар же жок учурунда тактап берет чыгарсыз. Мисалы, электрондук түрдө эмгек китепчеси болуш керек. Өзгөчө бул мигранттарга тиешелүү деди. Ушул жагынан да айтып кетсеңиз. Жанагындай 96-жылдан берки ушундай мигранттар болуп кала турган болсо, алар кандай деңгээлде, кандай кагаздарды топтоп келиши керек? Бул жерде ушундай идея бар өзү. Бизде баягы эмгек китепчесинде илгерки бойдон эле иштеген жерин жазып, ошол жерде кайсы буйрук менен кирген, кайсы баягы кызматка отурду, кайсы жылы ошол жерден башка жака жылган же бошогон деген маалыматтар жазылат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол баардыгы мунун болсо бул кагаз түрүндө жазылып келет эмгек китепчеси. Бирок мунун баардыгын электрондук эмгек китепчесин өткөрүүгө социалдык фонддун мүмкүнчүлүгү бар. Мун үчүн башка органдар дагы, башка министрликтер дагы, ишканалар дагы ушундай баягы санариптик электрондук программаларга өтүшү керек да. Бул жерде бардык эле жарандарыбыз ошол эмгек китепчесин электрондук түргө өткөргөндө бардык эле жарандарга жакшы болот да. Эмгек мигранттары боюнча өткөрүндө көтөрүлгөн маселе боюнча айтсам, бул эмгек мигранттары ошол Кыргызстанга келгенде пенсия ала алабы деген маселе коюлганда, биздин жарандарыбыз социалдык фондко которуу жасалбаса, эмгек китепчесинде Кыргызстанда иштеди деген стажы болбосо, анда алар социалдык фонд тарабынан пенсияга чыга алышпайт. Ал Азимович, сиз да ушул мигранттар жагдайына кайрылган учуруңуз бар. Алардын негизги төлөп жаткан социалдык төлөмдөрүн мыйзамдаштыруу керек дедиңиз. Айтып берсеңиз. Мен биринчиден могу электрондук эмгек китепчеси боюнча да бир оюмду айтып берип элем. Социалдык фонддун жетекчиси дагы өзүнүн оюн айтты. Биз ушул башка органдар жардам бериш керек деп. Мен айтат элем, бул жерде биринчи кезекте ушу биринчиден электрондук эмгек китепчесине биз өтүшүбүз керек. Бул бүгүнкү күндүн талабы, жаңы технологиялар заманында жашап жатабыз. Анан мунун түздөн түз биринчи аткаруучусу болуп социалдык фонд эмес, мамлекеттик кадр кызматы болуш керек да.
Себеби бүт мына мамлекеттик органдарды айталык, муниципалдык органдарда дагы ушу кадрлар бөлүмчөлөрү менен түздөн түз жумуш алып барган ушу мамлекеттик кадр кызматы. Буга дагы буюрса биз сөзсүз түрдө өтүшүбүз керек. Экинчиден мына мигранттар боюнча айтып кеттиңиздер. Эми мигранттарга биз кандай десем, терең ыраазычылык гана айтышыбыз керек дагы. Анан бардык ар тараптуу биз аларды колдошубуз керек да. Себеби мына биздин жакшы билебиз, Орусияда, Казакстанда жана башка мамлекеттерде, Европа мамлекеттеринде көптөгөн биздин жарандарыбыз ошол жакта бүгүн эмгектенишип, ушу үй бүлөлөрдүн багытында чоң мындай салым кошуп жатат да, Кыргызстандын экономикасынын көтөрүлүшүнө дагычы. Анан мына пенсиянын чегери боюнча келгенде да мына биз жогорку кеңештерде уктук, социалдык фонд жетекчилиги бул жөнүндө кенен айтып берди. Абдан чоң аракеттерди акыркы 3 жылда жасап жатат социалдык фонд. Башка мамлекеттердин ошол Евразиялык экономикалык союзга кирген мамлекеттердин социалдык фонддорунун деңгээлинде булар мына документтерди иштеп чыктык, келишимдин долбоорун депчи. Бирок бир-эки саясий чечим кала турган гана бир моменттери бар деп маалымат берди. Ошону мына мамлекет башчыларынын деңгээлинде, президенттердин деңгээлинде саясий чечим кабыл алып, анан биз сөзсүз түрдө ошо келишимге кол коюшубуз керек да. Бүгүн ачык айтышыбыз керек, мигранттардын пенсиясы Түштүк Кореядан, андан башкасында бизге келишимибиз жок. Бүгүн биз аларга пенсия чегелүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан тез аранын ичинде ошол мамлекеттер аралык келишимге кол койдуртуп, анан ушуну биз ишке ашырышыбыз керек да. Муну абдандай ыкчам тез убакытта ишке ашырышыбыз керек. Себеби миллионго жакын биздин жарандарыбыз мигрант болуп эмгектенип жүрүп атышат сырт жакта. Кореядан сырткары Түркия менен дагы алака бар дедиңиз эле да? Түркия 5000ден ашык жараныбыз Түркияда иштейт экен. Бул официалдуу түрдө 14 000 Түркиянын жарандары, наоборот, 5000 түрктөр иштейт экен бизде, 14 000 кыргыздар ошол Түркияда иштейт экен да. Биз келишим түздүк, келишимди иштеп чыктык. Келишимди 2 жолу Түркияга барып иштедик. Кыргызстанга алардын эмгек жана социалдык коргоо министри келип, 2 жолу бул жерде жолугушуу болуп, ал келишимдин долбоору иштелип чыкты. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинде каралып бул келишимдин долбоору. Азыр эми ошону Түркияга кол коюуга жөнөтүлдү. Түркия тарабынан бул кол коюлса, биз алып келип жогорку кеңешке ратификацияга киргизебиз. Анын келишимдин негизги ошол принциби 10 жыл Кыргызстанда иштеп, 15 жыл Түркияда иштесе, 15 жылын Түркия төлөйт, 10 жылын Кыргызстан төлөйт. Түркия мамлекети өзүнүн пенсияга чыгаруу, пенсия төлөп берүү мыйзамы боюнча чыгарылат бул пенсияга. Кыргызстан өзүнүн мыйзамын колдоно турган болот да. Эми башкача айтканда пропорционалдуу түрдө пенсиясы төлөнөт. Биз азыр ошону тышкы иштер министрлигинин дип канал аркылуу биз келишимди жөнөттүк. Социалдык саясат бекитип берген комитет бекитип берген келишимди азыр күтүп атабыз. Туркиядан келери менен биз ратификацияга киребиз. Жаңы демилгеленип жаткан мыйзам долбоорунда мисалы жогорку окуу жайларында окуса, ошол дагы стажы катары пенсияга канчалык бир деңгээлде таасирин тийгизет деп атасыз да. Ошол эле учурда армияда кызмат өтөгөндөр дагы пенсиянын канчалык бир бөлүгүн түзүүгө милдеттүү деген жагдайлар бар экен. Ошо боюнча кимиңиздер түшүнүк бере аласыздар? Бул жерде биздин урматтуу депутаттарыбыз ошол демилгеленген мыйзамда ошол жерде конкреттүү түрдө жазып атабыз да, кайсыларды ошол биз эмгек стажына кабыл алынат депчи, кайсы документтер болуш керек деп. Мисалы үчүн жогорку окуу жайларында окуган биздин жарандарыбыз болсо, алар дипломун алып келишет пенсияга чыкканда. Аскер кызматында өтөгөн биздин жарандарыбыз болсо, аскердик билетин алып келет. Ошолордун бардыгы ошол пенсияга чыкканда стаж катарында эсептелинип кетет. Андан сырткары биздин баягы жарандарыбыз ошол эмгек стажы иштеп жүргөн убакта баягы кош бойлуулугу тууралуу декреттик отпускаларга чыккан. Ошонун канча жылга чейинкиси бизге стаж катары эсептелинет дегендерди биз бул жерде конкреттүү түрдө көрсөтчүлүк депутаттарыбыз тарабынан берилип атат да. Бул жерде ошол такталды дагычы. Ушул жөнүндө айтпаңыз, мисалы бала менен үйдө отургандыгына байланыштуу мезгилдер канчалык бир деңгээлде эмгек стажысына кошулуп кетет деп түшүндүрсөк болот да окуучуларга. Анан дагы бир нерсени окуп калдым, мыйзамда 80 жаштан өйдөкү караларды баккандар дагы ошол тартипте эсепке алынат деп. Ушул жагын айтып койсоңуз. Бул жерде ошол мыйзамдарда бизде өзү ушу биздин жоболорубузда, мыйзамдан чыккан жоболордо кайсы жылдарды иштегендеринде ошол стаж катары эсептелип кетет деп. Биздин ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок жарандарыбызды караган ошол жарандарыбызга да стаж катары эсептелинип берилет. Мунун өзүнүн шкаласы бар.
кимди кайсыл учурда кандай караганда канча жылдык стаж кетет дегеничи 80ден ашкандагы өзү баягы ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок өзүн караганга же болбосо баягынын жараныбыздын ошо 80ден ашкан пенсионерибиздин эгерде инвалидности майыптыгы болсо ошол подтверждать эткен документтери болсо ошону карады деген ал дагы стаж катары эсептелинет. Демек, бул жерде темага канчалык тиешеси бар жок, бирок ошентсе дагы карыларыбыз кор болбойт деп айтып койсок болот экен. Урматтуу радио угуучулар, Facebook'тан дагы түз эфирди көрүп жатасыздар. Андыктан ал аркылуу байланышка келип аткан угармандарыбыздын бири Сокен Бейшекеева эжеке жазып атат. Буюрса мындан ары пенсияга чыгууда кагаз чогултуу жеңилирээк болот окшойт деген пикирин билдирди. Сизге да рахмат. Ошондой эле Айка Атаканова аттуу угарманыбыз дагы бүгүнкү талкууну кубаттап жатат. Рахмат сиздерге. Байланышка келе турган угармандарыбыз болсо 63 85 90 телефон аркылуу кабыл алабыз. Эгер сиздин сурооңуз болсо, сизди да угуп көрөбүз. Угатабыз сизди. Угатабыз, айта бериңиз. Суроо бердиңиз, урматтуу пенсионер. Биздин эгерде пенсионердин баласы 16 жашка чейин чыга элек болсо, пенсионер каза болуп калса, балдарына жана аялына ал пенсионерибиздин пенсиясы ошол багар көрөрүнөн ажырады деген бөлүк менен пенсия төлөнүп берилет. Эгер баласы 18 жашка чейин төлөнөт балдарынан, канча баласы болсо ошончо баласынын бардыгына бөлүнүп төлөнөт. Эгер балдары ошол пенсионер каза болуп калгандан кийин 18 жаштан кийин жогорку окуу жайына күндүзгү бөлүгүнө окуса, 23 жашка чейин же болбосо жогорку окуу жайды бүткүчөктүү багар көрөрүнөн ажырады деген пенсиясын ала алат. Андан сырткары бул баягы иштеген пенсионерлер биздин Кыргызстан боюнча азыр 58 000 пенсионер иштейт. Жылына иштеген айлыгынан которулган которму боюнча жылдын жыйынтыгы менен социалдык фондко ошондой маалымат алып келет. Ошол маалыматтын негизинде биз пенсиясына перерасчет жасап, пенсиясын көбөйтүп беребиз. Бир жылдыгында. Угармандын эки суроосуна тең жооп бересиздер да? Мен дагы мыйзамдын дагы бир жагына кирип жатабыз да, жаңы норманы ычкындай депчи. Буга чейин, мисалы үчүн, пенсия жашына келген биздин жаран социалдык фонд берип кайрылганда, ошол жердеги так эместиктер болуп калышы мүмкүн документтерчи. Кейде фамилиясында бир жерде туура эмес жазылып калат, же болбосо туулганында туура эмес жазылып калышы мүмкүн, же эмгек китепчесинде бир печать туура эмес коюлуп калат, же ушундай да, ушундай бир нерсе болуп калган, ошону так бир көрсөтүлгөн так эместиктердин тизмеги болгон эмес да. Анан ошол социалдык фонддо да карап, ошол өздөрүнүн көз карашында могу туура эмес муну жасам, мындай деген. Азыр биз ушул жерде социалдык фонддон билдикте биз так тизмесин берип жатабыз да. Кандай мезгилде так эместик деп ошону айтсак болот деп. Жөн сен муну оңдоп кел, тигини оңдоп кел деп эле тияктагы убакытчылыкты да кыскартууга бир мындай бир шарт түзөт да. Бул дагы муну да биз азыр буюрса демилгелеп биринчи окууда колдоп берген депутаттарыбыз. Кечиресиз, чынында биз аралаш эле миграцияны да карап жатпайбызбы? Ошол учурда мигранттардын көпчүлүгү жана кара тизмеге кирип калганда фамилияларын өзгөртүп алып кайра кетип атышат да. Ошолор кандай болот анда пенсияга келгенде? Ошол айтылып кетпеди, 96-жылдан бери социалдык фонддо ар бир адамга жеке счет ачылып, ошол жерде аты, фамилиясы, отчествосу, туулган күнү, жылы бардыгы жазылган да, жашаган жер адрестери менен. Эгерде биздин жарандарыбыз башка фамилияга өтө турган болсо, бул алардын өзүнүн укугу. Ошондо атын, фамилиясын өзгөртө турган болсо, ошол атын жөн өзгөрүлөт, бирок берилген номери ошол бойдон калат мыйзам боюнча. Жана бүт которумдары ошол эле бир эле жеке эсебинде сактала берет. Пенсияга чыкканда бул жеке эсептеги маалымат социалдык фонд тарабынан колдонулат. Мисалы, эч жерде иштеген жокмун, эмгек китепчеси ачылган жок деген жарандарыбыз дагы бар. Мисалы, жумушсуздук боюнча атайын каттоодо тургандар. Булардын пенсияга канчалык деңгээлде мындай жеңилдик ала алышат? Ушул жагына көңүл буруп көрдүңүздөрбү? Мисалы, коомдук иштерге тартылды, бирок ага эмгек китепчеси түзүлбөйт да. Эми
Мен айтып кетейин муну. Бул боюнча да биз талкуулап атканда мыйзамдуу болгонун биргенде талкууладык да. Бул жерде так эмгек китепчеси жок. Бир дагы жерде иштебеген жарандарыбыз болсо, аларга атайын социалдык жөлөк пул мамлекет тарабынан төлөнүп берилет да. Төлөнүп берилип, ал жаңылышпасам 1000 сом болуш керек. Ошол 1000 сом деңгээлинде. Ал азмешке толуктуу катары айтып коеюн, биздин жарандарыбыз эч жерде иштебесе, эмгек китепчеси жок болсо, социалдык фондко которумдары жасалбаса, анда 65 жашка чыкканда эркектерде, аялдарда бул курагы боюнча социалдык пособие алат 1000 сом өлчөмүндө. Пенсияга чыкканда аялдар бизде по возрасту деп коет, ошо курагы боюнча пособие алат да. Уктуруубузду улантабыз. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Бүгүнкү талкууга чыгып жаткан пенсияга керектүү документтерди жыйноодо убаракерчиликти азайтуу боюнча демилгеленип жаткан мыйзамдын алкагында сөз болууда. Андыктан студияга чакырган демилгечи депутат Алы Карашев, ошондой эле социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаров. Жыйындар залында бул маселе талкууланган учурда депутат Дастан Бекешев дагы чындап эле эмгек китепчесин электрондук түргө өткөрүү боюнча демилгени биринчи болуп сунуштаган. Анда айрым бир коңшулаш мамлекеттердеги тажрыйбалар дагы мисалга келтирилген. Эмгек китепте азыр ошол боюнча бир топ реформалар болуп атат. Билесиз, Европада, мисалы, Америкада андай эмгек китеп деген анык жок да. Анан Россияда, Өзбекистан, Казакстан азыр электрондук эмгек китепке өтүп атышат да. Биз ошого өтпөсөк, келечекте бизде мындай болуп калат да, бизде кагаз түрүндө бүт баары эле жазылып калат. Анан мисалы бирөөсү Россияга барганда ошону көрсөтсө айтышат да, бул уже кайсы малында өткөн уже заманды көрсөтүп атасыз деп. Микрофондо депутат Дастан Бекешев болду. Депутаттын айткан пикирлерин дагы улап, биз кайсы мамлекеттер менен бул багытта өз ара келишимдерди түзүшүбүз керек деген суроого бир аздан кийин жооп алабыз. Ал эми байланышка келген угарманды биринчи эфирге кое беребиз. Сизди угаланда. Отработана в другой республике во время Союза, а половина здесь, в Киргизстане, общество составляет 35 лет, а минимальная пенсия какой будет, во-первых, это первый вопрос. И вот это, считается ли это стаж другой, отрыв другой республики? Вот это вопрос. Туура суроо берди, биздин жараныбыз 35 жылдык стажы бар экен. Пенсияга бул жараныбыз 63 жаштан чыга алат. Эгерде мына 92 жылга чейин биздин ушул жараныбыз Кыргызстандын жараны болуп башка мамлекеттерде, Россияда, Казакстанда же Өзбекстанда ушул иштеген болсо, биздин ошол мамлекеттер арасындагы мурунку союздардын таркап кеткен мамлекеттердин арасында келишимибиз бар. Ага бардык мамлекеттер келген. Ошо Советтер Союзунун 92 жылга чейин дагы Белоруссияда каякта иштеп келсе дагы биз стаж катары эсептеп биздин жараныбыз болсо пенсиясын Кыргызстандан чектеп берип, Кыргызстандын пенсиясы тууралуу мен азыр айта албайм, анткени эмгек книжкасын, иш кагаздарын көрүп, канча айлык алган, каерде иштеген, канча которуу жасаган, ошого жараша болуп да пенсиясы. Буга чейинки депутаттын айткан пикирине да кайрыла турган болсок, мисалы бир катар мамлекеттерди айтып кетти, аларда эмгек китепчеси электрондук тартипте ишке ашат деп. Ушул мамлекеттер менен биз дагы бир келишимге келип, биздикин электрондук китепчени сиздер тааныйсыздар, сиздердикин биз тааныйбыз деген өз ара макулдашуу барбы, жокпу? Ошол 92 жылга чейинки деп 92 жылы союз таркагандан кийин ошол 12 мамлекет кол койгон ошол пенсиялык камсыздоону эсепке алуу келишиминде ошол Кыргызстанда кол коюлган эмгек китепчеси Россияга барса дагы Россия кабыл алат. Россиядан бизге келген болсо биз кабыл алабыз эмгек китепчесинчи. Эмгек китепчесин электрондук дегенди сунуштар боюнча дагы улап айтсам, 1996 жылы социалдык фондко киргизилген персонифицированный учет деп коет, ар бир жаранга ачылган. Ушул персонифицированный учет бул жерде каерде иштеген, канча айлык алган, канча которум жасаган деген маалыматтарда бул өзү эле бул ошол электрондук китепченин бул бир түрү болуп атат. Эми бул 96-дан берки күнү болуп атат да.
Мунун баарын баягы бир синхронлоштуруп же автоматташтырып алып келиш үчүн мына Алазымович айтып кеткендей, ошол мамлекеттик кадр кызматы менен башка министрликтер менен чогуу да иштеп чыгышыбыз керек, мунун үстүнө да иштешибиз керек да. Бирок муну жасаса боло турган жумуш да. Жана угарманыбыз айтпады, мисалы Белоруссияда иштеп келген стажыларың боюнча деп. Ал өкүлдөн дагы мисалы маалым кат алып кел ошол жактан деген талап коюлабы же жолунан эске алынабы? Бизге келип пенсияга чыгарда арызын жазып, эмгек книжкасын, паспортун, жогорку окуу жайда окуган болсо ошо дипломун, аскер кызматында кызмат кылган болсо аскер билетин алып келет. Россияда иштеген, Белоруссияда иштеген эмгек стаждары боюнча социалдык фонд өзү Белоруссиянын пенсиялык фондуна биз запрос жөнөтөбүз. Кат түрүндө жөнөтүп, социалдык фонд ошондой уполномоченный орган болгон үчүнчү ал жактын пенсиялык фондуна бизден анан маалымат алып келип иштегенди такталгандан кийин биз чекилет. Негизинен сиз дагы сунуштап аткан мыйзамда жарандарды жөн убара кылбай социалдык фонддагы өзү алдынча сурап ала турган бир милдеттерди тактап атат окшойсуздар, э? Бул эми мыйзамдын негизги маңызы ушунда да. Пенсия чегин жөнөкөйлөтүү дегенде ушул керектүү документтерди башка мамлекеттерден болобу белгиленген тартиби бар. Же болбосо биздин архивден башкадан, мисалы үчүн мамлекеттик органдардан бир тастыктоочу кандайдыр бир тастыктамалар керек болушу мүмкүн, справкалар болушу. Ошолордун баарын тең социалдык фонд же болбосо атайын ушул тармактагы мамлекеттик орган өзү ошо документ социалдык фонд өзү сурап алыш керек да. Ал эми биздин жанагы жаран өзүнүн арызын жана 4 документин бергенден кийин, мисалы үчүн бир убакытты 1 ай, 2 ай өткөндөн кийин социалдык фонд чакырып, урматтуу пенсияга чыккан кишибиз, сиз мондой пенсия бөлүмүнө тапшырыш керек да. Сизге мондой пенсия чегерилди, сизди куттуктайбыз деп тапшыра турганга жетишибиз керек да, маңызы. Жакшы тилек. Биз айтып аткан, мисалы чет өлкөлөрдө жарандарыбыз иштесе, алардын тийиштүү кагаздарын суратып алууга келгенде, мисалы социалдык фонд канчалык деңгээлде эл аралык же болбосо шериктештиктин аймагында таанылат? Себеби миграция маселесине келгенде, миграция бул агенттик болуп калды, даражасы министрлик эмес, ошон үчүн бизди көпчүлүк жерде тоотпой коюшу мүмкүн деп айтышкандар бар да. А сиздерди канчалык деңгээлде тааныйт социалдык фонд катары? Бул туура суроо болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө эле ошол мына Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, Белоруссия, Украинадан биздин жараныбыз болуп туруп башка мамлекетке баягы БМЖга туруктуу жашоого башка мамлекеттин граждандыгын алып чыгып кеткен жарандарыбыз пенсиялык уракка келгенде ошол мамлекеттерден бизге мамлекеттик пенсиялык органдарына, социалдык фондко ошол запростор келип, кат түрүндө келип атат. Ушундай деген жаран ушул ишканаларда иштегенин тастыктап, далилдеп бизге кат түрүндө жөнөткүлөдү. Биз ошол мамлекеттерге кат түрүндө тастыктап мындай маалыматтарга жооп беребиз. Ошол эле убакта Кыргыз Республикасынын социалдык фонду башка мамлекеттердин ушундай запросторду биз жөнөткөндө алар дагы бизге ошол келишимдин негизинде убагында жоопторду беришет. Урматтуу радиочулар, уктуруубузду улантабыз. Студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаты Алы Карашев, ошондой эле социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абджапаров. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Алазимович, сөздү улайсызбы? Мен дагы бир ана кошумча айтып кетейин дедим да. Сиз айтып кеттиңиз. Ошол миграция боюнча да агенттик болуп калды, министрлик болгондо башкача же болбосо социалдык фонд же башка мамлекеттер мүмкүн министрлик болуп аталып калат башкача депчи, кандай таасир этет депчи. Эми бул дагы бир мындай кандайдыр бир деңгээлде мындай болушу мүмкүн, бирок негизинен мен айтат элем, ал эч кандай мындай чоң бир таасирин бербеш керек да. Бул жерде ошол жерде агенттик болобу, фонд болобу, инспекция же кызматты кандай мамлекеттик органдын аталышынан эмес, мамлекеттик органдын иштегенинен, ошо эффективдүүлүгүнөн жумушунун, ушундан ушуга көңүл бөлүнөт болуш керек деп атам. Анан социалдык фонддон менин билишимче башка мамлекеттерден бүгүнкү күндө эч кандай мындай кыйынчылык жок, проблема жок. Каалаган документтер бирүү менен келишим негизинде гана алып атышат, бирүү менен алышчу. Биз айттык, мисалы, жумушу жок, коомдук иште иштегендер бар. Мисалы, студенттердин окуган жылдары дагы жанагынтип пенсияга чыгаарда эсепке алынат. Ал эми бала менен отургандардыкы дагы өзүнчө эсептелет депчи. Жаман айтпай жакшы жок, мисалы, жаза мөөнөтүн өтөй турган адамдар дагы бар, бирок алар ушул колонияда отуруп иш менен камсыз болот. Тигүү цехинде иштейт же дагы башка зергерчилик менен иштейби дегендейчи, мамлекетке канчалык бир деңгээлде киреше таап келүүгө үлүш кошот. Бирок алардын пенсиясына ошол тапкан кирешеси таасирин тийгизеби, жокпу?
Бул дагы туура суроо. Биздин жарандарыбыз ошол эркинен ажыратылып ошолдой жактарда отурганда ошол мамлекеттик органдар тарабынан буларга ошондой жумуштарды берилип, айлык чектелип, айлыгынан которулса, анда социалдык фондко акчасы булардын которумдары түшсө, анда булардыкына стаж катары эсептелет. Дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде бизде ошол пенсионерлерибиз дагы азат ошондой абакта отуруп калган учурлар бар. Булардын ошондо пенсиянын базалык бөлүгү төлөнбөйт. Пенсиянын камсыздоо же болбосо өзү иштеп тапкан бөлүгү гана төлөнүп турат. Анткени алар мамлекет тарабынан ошол каралып аткандыгы үчүн булардын базалык бөлүгү мамлекет тарабынан берилчү республикалык бюджеттен. Ал төлөнбөйт, анын камсыздоо гана бөлүгү төлөнүп турат. Урматтуу радиочулар, парламент радиосунун күнүнүн тартибинде программасы ободо жана Фейсбуктун дагы түз эфиринде уктуруубузду улантабыз. Суроолорду жолдогондордун катарында Фейсбук аркылуу келген угармандарыбызды дагы тааныштыра кетели. Бүгүнкү талкууга үн кошкондордун катарында Шахрезада Абсаматова дагы бар экен. Рахмат сизге. Ал эми биз белгилеп кеткен 96-жылга чейинки негизги документтер өтө убаракерчиликти жаратпаса деп атпайбызбы? Айрым бир мисалы суроо койгондор бар. Мен менчик газетада иштегем, бирок ал эгемендик жылдарына эле туура келген, бирок ал азыр газета жок. Бирок бул боюнча маалыматты кантип тапсам болот деген угарманыбыз суроо коюп атат. Бул туура суроо болуп атат. Биздин ошол 96-жылы жеке эсепке алуу, персонифицированный учет деген мыйзамыбыз кирип, ар бир ишкана ошол жердин жетекчиси жана башкы бухгалтеры милдеттүү түрдө социалдык фондко жылына бир жолу маалымат бериш керек эле. Маалыматта канча кызматкер иштейт, кандай окладда айлык алды, кандай надбавкаларды алды, жана айлыгынан канча сумма кармалып социалдык фондко которулду деген. Ошол маалыматтын негизинде, кагаз түрүндө тапшырылган отчеттун негизинде социалдык фонд өзүнүн базасын 96-жылдан бери тонуктап келген. Эгерде 96-жылдан кийинби же мурунку ушул биздин жараныбыздын жеке менчик ошол газетада иштеген болсо, бул архивдик ишканаларга кайрылып өзүнүн иштегендиги тууралуу стажын тактаса болот. Эгерде 96-дан бери болсо социалдык фонддун райондук Эгерде жанагындай тиешелүү документтерди топтой албай калса, иштеген ишканасы жоюлуп кетсе деп коелду. Алар эсепке алынбай калды да ошондо пенсияны эсептеп аткан учурда. Ошонун айынан бир арзыбаган каражатка эле пенсияга чыгып калдык деп, бирок эмгеги сиңген, мисалы мен тааныгандардан журналисттердин арасында бир топ эле кишилер бар да. Ошондуктан канткенде ошол каражат көбүрөөк пенсияга чыгыш үчүн кандай аракет кылса болот? Бул мамлекеттин милдетиби же ошо жарандар дагы аракет кылып өз алдынча ошону маалыматтарды тастыктоочу маалыматтарды таап келиши керекпи? Бул жерде ошол бизде туура айтып атасыз, пенсияга чыкканда эркектерге 25 жылдык стаж талап кылынса, аялдарга 20 жылдык стаж талап кылынат да. Эгерде кайсы бир убактарда 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл иштеп жүрүп, ишканасынын документтери архивге тапшырылбаса, социалдык фондко өткөрүлүп берилбесе, базабызда жок болсо, ал стаж катары эсептелбей атпайбы. Ошон үчүн булар толук эмес стаж менен пенсияга чыгып, пенсиясынын өлчөмү аз болуп калат да. Ошон үчүн баягы убакыттан пайдаланып айтат элем, бардык биздин ишканалардын жетекчилерине, башкы бухгалтерларына жыл сайын, ай сайын социалдык фондко өткөрүлүүчү кагаздарды убагында тапшырып турса, биздин жарандарыбыз келечекте пенсия менен камсыз болот да. Бир айтчу нерсе, мына азыркы күндө ошол ишканалар социалдык фондко келип, өчүрүткө туруп, ай сайын отчет туруунун кажети жок. Биз былтыркы жылдан баштап электрондук отчетту бекер электрондук отчетту киргиздик. Биздин ар бир ишканабыз ошол социалдык фондко өзүнүн сайтына кирип, отчетторду электрондук түрдө интернет аркылуу тапшырса болот. 5 жаран иштейби, 100 жаран иштейби, бул андан айырмасы жок бизге. Биз электрондук түрдө отчет ала алабыз, социалдык фондко келип ора болушунун кажети жок. Бул компьютерди түшүнгөн бухгалтерлер үчүн аябай жеңил болот. Социалдык фондко келип, өчүрүткө туруп, убакытты кетирип, кандайдыр бир коррупциялык жолго барууну дагы бул тыят да. Ошон үчүн ошол эле убакта ошол жарандарыбыз келечекте пенсия менен камсыз болушат. Байланышта дагы бир угарманыбыз бар, угабыз сизди дагы. Алло, ассаламу алейкум. Мен бир эки суроом бар да.
соцфондко пенсияга чыгуу боюнча эмгек мигранттар жөнүндө да мисалы ЕАЭБтин ичинде кирген мамлекеттерде ошондой келишимдер бар да. Тиякта Россияда 20 жыл 15 жыл иштеп ош жердин рубль менен чыгып бизде сом менен которулганда рубльдин курсу чоңураак болуп кымбат болот да. Мисалы аяктан 50-60 миң сом рубль алып жүрсө бияктагы менен аз чыгып калбай ошол процент айтып койсоңуздар. Биринчи суроо, экинчи суроо бул ЕАЭБтин ичиндеги болуп атат да келишим. Көп мамлекеттик жумуш жоктугуна байланыштуу жанагы таксисттер, мындай стройкада иштеп жүргөн карапайым адамдар өздөрүнүн тапкан кирежесинен бир какой-то бир патент алып, ушундай соцфондко өздөрү канча акчадан өйдө салса, ошончо көп салса көп пенсияга чыгат деген ушундай маалымат барбы? Мурун бар эле, анан азыр барбы жок билбейм. Рахмат. Рахмат чоң. Мен дагы бир Кубаныч мырза, мен сизге аракет кылайын жооп бергенге. Биринчиден сиз айттыңыз, мигранттар ЕАЭСтин алкагында ичинде депчи. Бүгүнкү күндө ЕАЭСтин ичинде келишимге кол коюлган келишим жок. Бүгүнкү күндө ошол биздин Россияда иштейби, Казакстанда иштейби, Белоруссияда, Арменияда бизге келип туруп пенсия аларга чыга албайт биздечи. Пенсия чегерилбейт. Себеби алардын ошол жактагы кайсы жерде иштесе төлөгөн төлөмдөрү, камсыздыгын төлөгөн төлөмдөрү бүгүн бизге алып келип которуп берилгенге келишимге кол коюла элек да. Жогоруда да айтып кеттик, биздин социалдык фонд тарабынан акыркы 2 жылдан бери катуу жумуш болуп жатат, келишим долбоор иштелип чыгып. Азыр эми ушу саясий гана чечим калды деп дагы бизге маалымат берип атат. Ошол саясий чечим менен мамлекет башчыларынын деңгээлинде эгерде келишимге кол коюлгандан кийин гана мына ушулар эсептелет да. Мына байта атасыздар, айтып кеттиңиз, Турция, Германия, Европа, Америкада бизде көптөгөн мындай мамлекеттерде биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө эмгектенип жүрүп атышат. Башка мамлекеттен бүгүнкү күндө иштеп аткан жалгыз гана Түштүк Корея мамлекети менен келишим кол коюлган. Турция мамлекети менен келишим долбоору иштелип чыгып, азыр кол коюунун астында туруп атат. Буюрса ал кол коюлса, жогорку кеңештен ратификациядан өткөндөн кийин гана Турциянын калай эсептелиши мүмкүн да. Анан үчүнчү суроо муну кененирээк жооп берет болуш керек, бирок мен да айтып кетейин, Кыргызстандын ичинде иштеген жарандар, таксисттер деп атасыздар да, эгерде алар камсыздоо бөлүгүнө социалдык акчаны төлөгөн болсо, канчалык өздөрү ошол накопление кылган болсо, ошого жараша пенсия сөзсүз түрдө чегерилип берилет болуш керек. Бирок деталдуураак түрдө кененирээк мына теңиздик мырзага сөз берет. Алазимовичим багы бардыгына эле жооп берди. Мен мына таксисттер, жеке ишкерлер тууралуу айтайын. Буларга таксист болуп иштесе дагы өзүнүн машинасы менен базарда барып жеке ишкер болуп иштесе, буларга эч кандай эмгек книжкасы, эмгек китепчеси жок болуп атпайбы. Эмгек китепчесине буларга жазылбайт. Бирок ошол эле убакта социалдык фонддун камсыздоо полисин сатып алып, ай сайын ошол социалдык фондко төлөмдөрдү төлөп турса болот. Бул жарандарды төлөп турууда базарда иштегендерге, таксист болуп иштегендерге райондордогу алынган орточо айлыктан биздики азыр 3%дан 6%га чейин деп ошол орточо айлыктан эсептелип атат. Мисалга алып көрсөк, Нарын районунда орточо айлык 10 000 сом деп эсептелсе, базарда отургандар ошол 3%ын төлөй турган болсо 300 сом айына төлөйт. Айына 300 сом төлөп базарда отургандар бул убакта ошол значит 1 айлык стажга кетет да 300 сом үчүн. Таксисттердин да өзүнүн ошондой орточо айлыктан төлөнө турган проценттери, тарифтери бар. Эгерде биздин жараныбыз эч кандай базарда иштебесе, таксист болбосо, алардын жер үлүшү болсо, алар болсо жер үлүшүнөн салыктык базалык жер салыгы канча болсо, ошонун өлчөмүндө бизге жер үлүшүнүн негизинде социалдык фондко камсыздоо төлөмүн төлөп стаж катары эсептетирсе болот. Эгерде жер үлүшү жок болсо, базарда иштебесе, таксист болбосо, анда биздин жарандар бул да өз ыктыяры менен төлөө деп аталат. Стажын толуктоого же стаж алуу үчүн орточо айлыктан 8%дан кем эмес төлөсө пенсиялык фондко, ошондо ар бир жараныбызга биз стаж катары эсептеп пенсияга чыгарабыз. Угарманыбыздын бир суроосун тактай кетсеңиз, эгерде Россияда рубль менен алып атса, Кыргызстанга келгенде кандай сумма менен чыгышы мүмкүн деп эдиби? Ошол убакта бизде мисалы үчүн 15 жыл Россияда, 10 жыл Кыргызстанда деп атпайбы, 10 жылдыгын Россия чыгарып, мисалга 10 000 рубль менен деп чыгарды, 15 жылдыгын, 10 жылдыгын Кыргызстан 10 000 сом деп чыгарса,
ал пенсияны Кыргызстанда ала турган болсо, ошол убактагы Кыргызстандагы сом менен рубльдин курсунун негизинде эсептелип, сом менен төлөп беребиз. Эгерде биздин жаран Россиядан ала турган болсо, анда бул Россиядан рубль менен курс менен эсептелип төлөнүп берилет. Мисалы, угармандарыбыз суроо коюп кетпедиби? Мисалы, таксисттер патент же болбосо базарда отургандар патент төлөгөнүн негизинде соцфондко канчалык бир деңгээлде чегирүүлөр түшүрүп турат да, ошондайбы? Патент менен муну айырмалап мындай адаштырбасак да, патент деген бул салыкка төлөнүүчү, бул баягы биздин экономикабызга кетүүчү, мугалимдердин, врачтардын айлыгына төлөнүүчү сумма болуп эсептелет да. Патент менен социалдык фондко төлөгөн төлөмдөрдү бул эки башка. Эки башка. Социалдык фондко төлөгөн төлөмдөрү ошол пенсиялык куракка келгенде бул биздин ар бир жараныбыз өзүнүн карылыгын ошо баягы камсыздайын деп өзүнүн чөнтөгүнөн акчаны алып коюп аткандай түшүнүк болуш керек да. Ошол суммадан кийин өмүрүнүн аягына чейин пенсия алат деген мааниде болот да булчу. Себеби, мисалы, азыр тигүү цехтеринде иштеген кыздарыбыз деле бизге патенттин негизинде иштеп атабыз, бизге соцфондко ушул патент аркылуу эле кетип атышы мүмкүн деп түшүнүп калышы мүмкүн да. Демек, экөөнү эки башка ажыратып кароо керек экен, э? Бул жерде ошол как раз мына швейный цехтерди айтып атасыздар. 2011-жылы Алмазбек Шаршенович ошондо премьер-министр болуп иштеп турганда швейный цехтерге жардам берүү иретинде аларга жеңилдетилген тариф киргизилген. 27%-дын ордуна берүүчү 6%-дын, иш берүүчү 6%-ын төлөй турган кылып суммада тариф белгиленген да. Бул суммадан төлөп биздин тигүүчүлөрүбүз патентти алып атканы бул салыкка кетип атат. Камсыздоо полисин социалдык фондко алыш керек. Ошондо гана буларга стаж кетип пенсия болот. Эл аралык уюмда да иштеген адистерибиз бар да, алардын мисалы социалдык фондко чегерилип атат деп санасы тынч жүргөнү менен пенсия курагына келип калганда социалдык фондко чегерилбегенин билип атат да. Мында негизги эл аралык уюмдарга коюлган талап кандай болуш керек анда? Эл аралык уюмдар Кыргызстанга келип өзүнүн ишин жүргүзүп аткан болсо, булардын толук мыйзам боюнча укугу бар. Эл аралык уюмдарда иштеген Кыргызстандын жарандары бардыгы эле жарандарга окшоп айлыгынан которуу жасаш керек. Эгерде биздин жарандарыбыз ошол эл аралык уюмдарда иштеп, иш берүүчү тарабынан ошол чет мамлекеттин жарандары тарабынан кандайдыр бир укуктарын бузуучулук болуп аткан болсо, социалдык фондко кайрылса, өзүнүн паспорту менен келип, электрондук адресин калтырып койсо, биз ошол электрондук адреске ай сайын өзүнүн жеке маалыматын, канча айлык алдың, сизге канча которум жасалды деген маалыматты биз берип турууга милдеттүүбүз да. Ошон үчүн биздин ошол эл аралык уюмда иштегендердин айтып кетет элем, социалдык фондко кайрылып, сиздердин иш берүүчүлөр сиздерге канча которум жасап аткандарын билсеңиздер болот. Демек, электрондук дарегинде ачыштап койсо ыңгайлуу болот, э? Анан кийин мисалы сыйлык алды, грамота мисалы, ошол эле учурда гонорар алды. Булардан да социалдык фондко чегериле турган бир үлүш барбы, жокпу? Буга чейин мына 2016-жылы мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Гонорар алгандар бизге кайрылып, буларды болсо орточо айлыктан 10%дан кем эмес деп мыйзам чыккан болчу. Мисалга алып көрсөк, орточо айлыгыбыз республикабызда 15 000 сом болсо, бир айда биздин ошо гонорар алган кишибиз 10% төлөсө 1,5 миң төлөш керек болгон да. Биздин ошо гонорар алгандар тууралуу көп мындай кайрылуулар болуп бизге келишти. Ушуну алган гонорарыбыздан төлөп бере турган кылгыла. Кээде биздин алган гонорарыбыз 500 сом болуп калат, 800 сом болуп калат, разовый жумуш болуп калат. А мен ошон үчүн 1,5 миң төлөшүм керек деген үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизип, биз аларга ошондой жол бердик да. Гонорардан пайыз төлөй турган кылыпчы. Бул гонорар алып атат, ошондон соцфондко пайыз кетип атат, ошол эле убакта стаж кетип, кийин пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Эми пенсияга чыгууда жана бийик тоолуу райондордун да өзүнчө коэффициенти бар да, ошол боюнча маалымат берип кетесизби? Бийик тоолуу райондор боюнча мамлекет тарабынан биздин бийик тоолуу же ошол райондордо жашаган жарандарыбыз мамлекет тарабынан ушундай гарантия берилип атат. Ошол жерде жашап иштесеңер пенсияга 5 жыл эрте чыгат дегенчи. Эркектер 63-төн пенсияга чыгат жалпы курак. А ошо бийик тоолуу районда иштегени үчүн алар 5 жыл эрте чыгалат.
Аялдар 58-ден чыгат, бийик тоолуу жерде жашап иштесе, алар 5 жыл аялдар эрте чыгат да. Бул мамлекет тарабынан берилген жеңилдик болуп атат да. Ошол эле убакта бийик тоолуу биздин 2000 метрден бийик аялдарыбызга ошонун тизмеси бекилген жогорку кеңеш тарабынан. Ошол тизме аркылуу биздин жарандарыбызга алган айлыктарына өзүнүн тийиштүү коэффициенттери бар. Ошол коэффициенттери менен айлыктарына дагы надбавкалар кошулган. Ошол эле убакта пенсиясына дагы бул эсептелинет кошумчу. Алазимович, сиз демилгелеп жаткан мыйзамда жаштар негедир мындай пенсия курагын эстегиси келбей, азыркы учур менен эле жашап жаткандай деп белгиленген жериңиз бар экен да. Ушул жерде айтып кетсеңиз, жаштарды ушул келечек үчүн өзүнчө бир копилка деп коесузбу, ушуга аракет кылыш үчүн кандай деп кеңеш берет элеңиз? Мен кеңеш берет элем азыр мына мамлекеттик органдар, социалдык фонд тарабынан дагы, коомчулукта дагы ушуну биз көбүрөөк талкуулап, ушул сен азыр жаңы мына персонификацияланган учет кийилгенден кийин биз канча акча чегелсек, канча акча төлөм кылсак, ошого жараша негизги пенсия берип ошондон болуп атпайбы азырчы. Мына ушуну дагы биз жаштарга жеткизишибиз керек да. Бүгүнкү күндө депутаттар тарабынан да бул маселе көтөрүлдү. Акцент болуп иштегендер болуп калып атат, мында убактылуу иштеп калган болуп калып атат, алар анан салык төлөгөн жок акчаларын ала кийин пенсия кандай болуп атат. Ошолорду биз аларга жеткизип, анан кайсы жерде иштебесин, канча убакыт иштейт, социалдык төлөмдөрдү төлөгөнгө үмүттөнүшүбүз керек да, үмүттөнүшүбүз керек. Ошондой эле ошолго жумуш берип жаткан жеке менчик ишкана болобу, же болбосо мамлекеттик жагында муниципал кандай ишкана болот, ошол менчигинин түрүнө карабай баары тең милдеттүү түрдө социалдык фонддо төлөмдөрдү төлөткөнгө жетишибиз керек да. Бирок бүгүн тилекке каршы мындай проблема бар бүгүнкү күндө бизге жаштарыбыздын арасында. Мына ушунун үстүндө комплекстүү, бирдиктүү баарыбыз тең жумуш алып барышыбыз керек деп айтат элем. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан социалдык фонд мамлекеттик орган катары бар, бирок ыктыярдуу түрдө өзүнчө иш алып барган дагы менчик социалдык фонд бар деп айтылат. Бул боюнча дагы сиз адис катары кеңеш берип койсоңуз, анан ошол эле учурда сиздин демилгелеп жаткан мыйзам бүгүнкү күндө ушул социалдык фонд мамлекеттик органга гана тиешелүү кылып жазып атасызбы, же менчиктин кайсыл түрүнө тиешелүү экенине карабастан сиздин мыйзам бардыгына бирдей таасир эте алабы? Мен айтат элем, мыйзам ошончо укуктук ченемдик акт биздин жогорку кеңеш кабыл алынгандан мыйзам Кыргызстандын бардык болуң бурчунда менчигинин түрүнө карабастан баарына тең тиешелүү да. Мыйзам кабыл алынгандан кийин мына буюрса экинчи, үчүнчү окууда дагы депутаттарыбыз колдоп берсе, кийин мамлекет башчыбыз кол болгондон кийин күчүнө кирет да, күчүнө киргенден кийинчи милдеттүү түрдө бул мыйзам аткарылыш керек дейинчи. Мен ушунду айтат элем. Бул мыйзамда негизинен сиз айтып кеткен суроо боюнча мамлекеттик эмес пенсиялык фонд тууралуу кеп баштадыңыз. Кыргызстанда азыр бир гана мамлекеттик эмес пенсиялык фонд бар, аты Кыргызстан деп аталат. Ал тууралуу биздин жарандардын өзүнүн укугу, өздөрү арызын жазып, ошол мамлекеттик эмес пенсиялык фондко өздөрүнүн акчасын чегерсе, баягы Кыргызстандагы мыйзамдардын негизинде ал фонддагы кийин пенсияга биздин жараныбыз пенсиялык куракка келгенде мамлекеттен алган пенсиядан сырткары ал ошол мамлекеттик эмес пенсиядан дагы пенсия алса андай мүмкүнчүлүгү бар да. Бул мыйзам эми бул мамлекеттик орган социалдык фонд Кыргыз Республикасына тарабына гана тийиштүү болуп атат. Ал мамлекеттик органдарга бул тиешеси жок да. Мамлекеттик органдар, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор алар башка мыйзамдардын негизинде иштешет да. Эки келишимдин негизинде биздин жаран келип өзү кол коюп, өзү арыз жазып, мынча акчамды берем десе, ал акчасын ошол мамлекеттик эмес фонд иштетип, киреше алып, кийин кирешеси менен ошол келишимдин негизинде биздин жаранга пенсия катары төлөп бериш керек да. Кошумча айтып кетейин, бул жерден мен жана айтканда, бул мен мамлекеттик органды же башка орган эгерде мыйзам ушундай жазып атабыз да, социалдык фондко керектүү болгон кандай кагаз болсо керек болсо, документ керек болсо, социалдык фонд өзү сурап алууга милдеттүү деп жазып атабыз да. Ошол менчигинин түрүнө карабастан ар бир ишкана кандай болот, социалдык фонд эгерде аларга суроо жөнөтсө, вопрос жөнөтсө, алар милдеттүү түрдө буларга маалыматты бериш керек да. Жана менчигинин түрүнө карабас деген ошону айттым. Ал эми пенсиялык фонд боюнча
мамлекеттик эмес пенсиялык фонддун анын өзүнүн укук ченемдик актылары бар, ошонун негизинде жумуш алып барат. Анан анда түздөн түз келишим түзүп, жаран менен ошол мамлекеттик эмес пенсиялык фонд ошонун негизинде тигин акчасын төлөп берди. Жок, мисалы сиздердин кызматкерлер 96-жылга чейинкилерди мисалы өзү суратып алып атпайбы? Жеке менчик социалдык фонд алар дагы өздөрү башка бир мекемелерден суратып алганга сиздердей эле укукту колдонушат, ушундайбы? Мисалы чет өлкөдөн дагы суратып алуучу материалдар болуп кала турган болсо, алар түз ошолорго чыга беришет, ушундайбы? Мына ошол боюнча дагы мына бизде өзү пенсияга чыгып атпайбызбы? Мына ал азмыштар көтөрүп аткан мыйзамда да ушундай жаңылык киргизилип атат. Биз бир айга калганда пенсияга биздин жарандар келип кайрылып, пенсияга чыгам деп документтерин жыйнабага укугу бар эле да. Азыркы ошол биздин урматтуу депутаттар көтөрүп даярдап аткан мыйзамда ошону 6 ай мурун эле биздин жарандар арызын берип койсо болот. Социалдык фонд чет мамлекеттеринен башка жактанбы керектүү документтерди өзүнчө жыйнап, пенсияга чыккан курагы келгенде сиз пенсияга чыктыңыз деп маалыматты берип, личный кабинеттен протокол аркылуу тааныштырып, пенсиясын өлчөмүз мынанча болду деп көрсөтүп бере турган болуп атабыз да. Эгерде пенсионерибиз ошол убакта ошонун өлчөмү менен макул эмесмин, бул жерим дагы карагыла десе, анда биз дагы ошону үстүнөн дагы иштейбиз да. Негизи угармандарга кызыктуураак болсун үчүн пенсиянын эсептөө жолдорун айтып берсеңиз болобу? Пенсия өзү негизинен 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү пенсиянын базалык бөлүгү. Бүгүнкү күндө пенсиянын базалык бөлүгү орточо айлыктан, былтыркы жылдын орточо айлыгынан 12%ден кем болбош керек. Бул республикалык бюджет тарабынан каржыланат. Бүгүнкү күндө пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом. 1700 значит 80 сом биздин пенсиянын базалык бөлүгү болуп атат. Биринчи бөлүк бул. Экинчиси 96-жылга чейинки пенсиянын камсыздоо бөлүгү биринчи. Андан кийин пенсиянын 96-дан бүгүнкү күнгө чейинки камсыздоо экинчи бөлүгү болуп атат да. Үчүнчү бөлүгү болуп пенсиянын бул пенсиянын топтомо бөлүгү. Бизге биздин жарандардын айлыгынан кармалып калып аткан 27%дын кызматкерден кармалуучу 2% пенсиянын топтомо бөлүгүнө кетет. Пенсиянын негизги мына камсыздоо базалык бөлүгүнөн сырткары бул топтомо бөлүгү биздин жараныбыз пенсияга чыкканда анын негизги суммасы менен анын кирешесин кошуп пенсиянын үстүнөн кошумча катары ала алат да. Же ошол пенсиянын топтомо бөлүгүн биздин жарандарыбыз мурас катары өткөрүп бергенге да укугу бар. Өзүнүн туугандарына, балдарына же болбосо 1 жылга, 3 жылга, 5 жылга деп өзүнүн каалоосу менен канча жылга бөлүп алса, пенсияга кошумча акча катары ала алганга мүмкүнчүлүк бар. Пенсия курагы боюнча чыгып атат, анын стажысы боюнча чыгып атат. Курагы жете элек, бирок стажысы жеткендер иштей берет, бирок пенсияны ала берет, ушул жөнүндө да айтып бересизби? Аялдарыбыз 58ден пенсияга чыга турган болсо, 35 жылдык стажы болсо, 3 жыл мурун же болбосо 55 жаштан, 58ден эмес, уже 55тен 35 жылдык стажы болсо, пенсияга чыкканга укугу бар. Эркектер 63төн эмес, жалпы курак 63 болуп атса, 40 жылдык стажы болсо, 60 жаштан пенсияга чыкканга укугу бар. Ошондо жашап, ошол 15 жылдык стажы болсо, Бийик Тоолуу районунда жашап, туруктуу жашап, иштеген 15 жылдык стажы болсо, 3 баланы тарбиялап, төрөп, чоңойткон болсо, эң кичүүсү 8 жашка чыккан болсо, анда 45 жаштан пенсияга чыкканга Бийик Тоолуу районундан укугу бар. Урматтуу радиогучулар, сиздер күнүнүн тартибинде программасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча маалымат алдыңыздар. Бул багытта демилгечи депутат Алы Карашев, ошондой эле социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абджапаров сиздердин сурооңуздарга жооп беришти. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Парламент